Andan sizlerge salam. 7 жыл мурда компанияга биринчи жолу келип мүмкүнчүлүктөрдү укканда мага эң бир жаккан өзгөчө мүмкүнчүлүк бул балдарымды мураска калтыруу болгон. Менин балдарымдын дагы жогорку билимдүү дипломун сандыкка салып, кесип издеп, акча издеп, башка мамлекеттерге жол кезбөөсү үчүн эмне кылышым керек деген менин жүрөктү ойгон суроом бар болчу. Ошол суроомду ушул жерден тапкандай болдум. Ошондуктан мен биринчи күндөн баштап башка баардык жумушумду жыйыштырып коюп, абсолютно нөлдөн ушул компанияга келип, ушул офиске келип иштей баштадым. Аллага шүгүр, азыр 7 жыл болгон болсо, мен эмне таптым бул компаниядан? Биринчиден мен признание таптым. Менин атым тек гана Кыргызстанда чыкпаган атым уже Россия мамлекетинде, чет мамлекеттерде, чоң сахналарда көрүнө баштады. Мен балдарым менен ар дайым бирге болууга жетиштим. Келгендеги менин биринчи суроом ушундай болгон да, жылдар өтүп атат, менин жашым өтүп атат. Дагы 7-8 жылда мен уже пенсияга чыгам. Андан кийинчи, эмне таптым мен ушул жылдарда? Балдарыма эмне бере алдым? Жөн эле аларды жарык дүйнөгө алып келип эле коюуга менен гана чектелип калдымбы деген жүрөк ойгон суроолорумду ушул жерден таптым. Акырындап ийгиликтерге жете баштадым. Биринчи директор болдум. Андан кийин банкеттерге бардым. Компаниянын мүмкүнчүлүктөрүнө, чексиз мүмкүнчүлүктөрүнө барган сайын ишенимим арта берди. Эң негизгиси, мен балдарымды өзүмдүн жаныма алып келе алдым. Менин кичинекейлерим Жомарт менен Даркайым ар дайым жанымда болду. Жомартты постоянно жанымда ээрчитип жүрдүм. 13 жашынан баштап менин колума кол, бутума бут болгон менин жардамчым бул Жомарт болгон. Компания менен мен өтө көп жетишкендиктерге жетиштим. Алардын ар бирин санап отурсам, өтө көпчүлүгүңөр бул боюнча уксаңар керек, менин YouTube каналыма кирсеңиздер көрөсүздөр. Мындагы сүрөттө менин кичинекейлерим Даркайым менен Жомарт Москвага биринчи келгенде мына ортодогу сүрөт болгон болсо, азыркы кезде булар 16 жана 20 жашта. Менин максатыма быйыл жеттим десем болот. Мен быйыл уже пенсия жашындагы адаммын. Быйыл пенсияга чыгууга даярданып, өзүмдүн номеримди же бизнесиме уулумду кошуп алдым. Менин балдарымдын бардыгы менин бизнесимде. Менин үмүтүм, максатым менин балдарым бирөөнүн эшигин каккылап, жумуш барбы, уборщица керекпи, же посудомойщица керекпи деп эшик какпаса экен дегеним. 5 жылдап, 10 жылдап жөн эле контракт төгүп, аягында үй бүлөсүн бакпаган, жарыбаган айлыкка отурбаса дегеним. Чындап эле азыркы күндө менин балдарым, менин бизнес партнерлорум, улуу кызым Өмүркан, золотой директор, уже открытое звание старшего золотого директора. Кийинки уулум Басызбек, азыр өзү Америкада жашап аткандыгына карабастан 14-каталогдун жыйынтыгы менен директор званиясын жапты. Экинчи уулум Калысбек, бул келинчек экөө семейный бизнес алып барышат. Азыр уже Жалал Абад шаарында офистери бар. Булар открытое звание золотого директора. Семейный бизнес бизде. Менин спонсорум, менин бир тууган сиңдим боло турган болсо, менин балдарым уже менин бизнес партнерлорум. Менин командамдагы менин жолумду жолдогон өтө көп консультанттарым, өтө көп коллегаларым, өтө көп партнерлорум бар. Булар дагы менин жолумду жолдоп семейный келип атышат. Менин максатым ушул нерсе болгон. Кандай болгондо дагы компания менен биргеликте семейный бизнес куруу мүмкүнчүлүгүн мен ар бир кыргызга жеткиришим керек деген менде суроо болгон. Аллага миң мертебе шүгүр, командамда биринчилерден болуп семейный бизнес өнүктүрүп аткандар бар. Биринчилерден болуп балдары, кыздары менен иштегендер бар. Жомарт жөнүндө айтып кете турган болсом, азыр мен өзүмдүн номериме Жомартты кошуп алганмын. 13 жашынан баштап мына сүрөттө көргөнүңөрдөй баламды эч жерге иштеткен жокмун. Мектепте окуган жылдарынан баштап талантын өнүктүрүүгө анча-мынча телесериалдарда, кинолордо тартылып жүрөт. Биринчи киносун 5-классында тартылган. Москва город надежд деген кыргыздар жөнүндөгү, гастарбайтерлер жөнүндөгү телефильмде тартылган. Мен менен кошо семинарларга барып чогуу жүрдү. Азыркы күндө
Мен быйыл ден соолугума байланыштуу Мадридке бара албай уюлума номерди өткөрүп бердим. Ал уже 4 мамлекетке барып келди. Компания менен биргеликте биз мүмкүнчүлүктүү аябай сүйлөйт. Мындайча айтканда бизнес тренер, мүмкүнчүлүк чексиз. Жашы 20-га келгенине карабастан мен көп эле көп жерлерди көрдү. Улуулар менен жакшы отношения жасай алат. Андан дагы менин принциптеримдин бири бул күчтүү адам алсыздарды жеңген үчүн күчтүү эмес. Күчтүү адам алсыздарга жардам берип, алардын күчтүү болушуна жардам бергендиги үчүн күчтүү деген принцип менен жашайм, иштейм. Компания менен бирге өтө сонун мүмкүнчүлүктөр бар. Азыр мен өтө кубанычтамын. Бүгүн мен Бишкектеги 3 бөлмөлүү үйүмдө отурган болсом, менин жанымда кызым, неберем, уулдарым, кичинекей кызым бардыгы менен бирге. Азыр 4-5 айга чамалап баратат. 5 айдан бери мен ден соолугума байланыштуу Турцияда, Кыргызстанда, Жалал Абадта, Бишкекте, Ошто, Москвада жүрөм. Менин доходум нормальный, өз убагында 21 күн сайын компаниядан алып турам. Ушул күнгө чейин көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланып путешествовать эттим, саякатка чыктым, бир канча мамлекеттерди көрдүм. Эң сүйүнгөнүм мен үйдө отуруп эле бизнес жүргүзүп атам десем болот да. Күнү кур эмес, ар бир күн сайын бир партнерым менин ден соолугумду сурап звонить этет, сүйлөшөм алар менен. Айылда отурганымда дагы бир күн Оштон келишет, бир күн Жалал Абадтан келишет, бир күн өзгөндөн келишет. Бишкекке келсем, Бишкекте кыздарым дагы кабар алышат. WhatsApp'тан сүйлөшөм, телефондон сүйлөшөм. Өзүмдүн кеп кеңешимди берем. Өтө мүмкүнчүлүгү чексиз. Мен пенсияга чыксам, менин пенсиялык акчам менен чектелип калбайм. Дагы деле болсо семинарларга барып выступать этип, өзүмдүн командам гана эмес, көптөгөн кыргыз жердештериме жардам берүү мүмкүнчүлүгүм бар. Чакырып атышат. Азыр Бишкектен Асымдар дагы эми постоянно бул жерде болсоңуз, семинарларга чакыралы, сөз берели, силердин опытыңарды, тажрыйбаңарды алышыбыз керек дегенде өтө төбөм көккө жетти. Компания менен мүмкүнчүлүк чексиз, пайдалангыла бардыгыңар. Менин командамда, биздин команда биз менен болгонуңуздарга өтө кубанычтамын. Мен сиздер менен дайыма интернет ааламында чогуу болуп турам. Командадагы жетишкендиктерди, ийгиликтерди куттуктап, аларга сүйүнүп тынбай ушул прямой трансляциялардан көрүп атам. Өзүбүздүн общий чаттардан көрүп атам. Азаматсыздар, урматтуу лидерлер, сиздерге айрыкча ысык салам жолдойм. Мен сиздерге ишенем. Биз сиздер менен дагы көптөгөн саякаттарда, компаниянын чоң мероприятияларында бирге болобуз. Бар болуңуздар, саламатта болуңуздар.